Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Амансыздарбы? Бүгүн мына 2 октябрь Манас шаарындагы мына авторунуктан чагылдырганга, видео тартканга атайын келип калдык. Бүгүн машина аябай көп. Портер бааларын өзүнчө бир видео кылып чыгардык. Эми мына Матиздин бааларына билип бермекчибиз. Аны Honda Fit, жана башка машиналардан видеолорун өзүнчө тартмакчыбыз, аны деле тартабыз. Эми өзүбүздүн ишмердүүлүктү Кыргызстандан баштаганбыз. Колдоо иретинде лайк басып, каналга катталып, биринчи көрүп аткандар болгон болсо, жакшы каалоот элек жазып кое бересиңер. Жарнама боюнча кайрылы бергиле. Биз болсо баштадык туугандар, мына бир баштан тартып бермекчибиз. Портердин баардыгы эле ушул машинабыздарга чыккан портердин баарын эле тарттык азыр. Азыр эми туугандар мына жанагы жазуусу бар, номерлери жазылган гана машиналарды тартып четинен кетмекчибиз. Балаларны болсо билип дагы берүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстай тургула. Мурдакы базар менен бүгүнкү базарды ар дайым көрүп жүргөндөр болсо, мындай анализ кылып жазып коесуңар. Анан биз эфир кылсак аябай көп адам көрөт экен. Ага караганда биз эми видеодан чыгарууну туура көрдүк. Шеригим бар эле, шеригим келгенде буюрса эфирди дагы көргөзөт элек да. Эфирден деле бир 150 миңге чейин адамдар көрүп атат, бизди күзөтүп атат. Бисмилла деп биз баштадык. Мына эми Део не Матиз 2 бул Chevrolet дагы деп айтылат. Матиз 2 деп айта берейин. Өзүнүн жалгасы учетто бир байкагыла. Жо Матиз 3 болуп калат экен, Ооба. Эми ойлоп калдым эле. Матиз 3 2009 0867 расход, автомат коробка. Бул аялдарга жакшы экен. Пулун канча дейсиз? Сизденби? Турлап баштаганда айтып койдуңуз, жакшы болду. Эми дагы чектен баштай бермекчисиз. Буну баасы түшүп атабы? Канча болуп аткен баасы? 240 деп атасыз. Матиз 2. 2007 жалгасы учетто. Номеруңузду айтып коюң эми, ака. 755 менен 510 610. чала бергиле. Жалгап деле болобу машинаңыз? Спутникте мотор коробка жакшыбы? Бар жогу жакшы дейт. Chevrolet Matiz жалгасы учетто. Мына бир байкагыла муну дагы. Номерлары жазылыптыр. Мына ушундай. Буну карайлыкчы. Бунун номеру жазылыптыр. Кызылыдан 08 280 миң 25 мына байкагыла. Тазасынан дегендерге. Мына байланыш номерлары. Дагы бир Матиз 2 бир байкагыла. 08 региондо дейт мына. 200 миң сом дейт. Сүйлөшүп көрөсүңөр. Дагы бир Матиз 2 08 регион дейт. Эми негизи титан дискалары аябай ачат экен, көрүп атасыңар, экөөнүн деле титан дискалары жакшы экен. Ачат да бул. 2009 200 миң сом дейт, байланыш номерлары. Москва бүт таксыр. Машина каякта болот? Машина жалгап эле. Жалгап деле болот машина. Мына 08 дагы бир. Негизи мына жанагылары аябай ачат. 5 деген комплектациясы негизи жирныйраак болот да. Бул перебалтика дейли, ошол жактарда бир объемдууларда көп болот негизи ушундай жанагыларчы. Бул бир объем турбайбы? Бир объем экен. 25 78 расход дейт, байланыш номерлары. Ооба, туура эле айтыпмын. Бир объемдуу жакшы. Тарчы жакшы болот, кузовка жакшы чыккан да. 08ге караганда негизи бир объемдуулугу мага жагат. Көрө бересиңер. Карасынан Матиз дегендерге, карасынан Матиз 2 жалгасы учетто экен. 08 2012 дейт, 250 миң сом, байланыш номерлары. Карасынан издегендерге. Кыргызбай деген YouTube канал, ооба. Кыргызбай деген YouTube канал. Ооба, ошага чыгарам. Патискасы касым кам? Семчка кандай болуп атат? Жакшы эле бизнес болуп атабы? Канчадан саттасың? 50 сомдон, молодец, жакшы. Жакшы баштапсың кам? Ишиңе келейик. Өзүңчө эле аракет кылып аткенсиң да, базаларга чыгып. Молодец, сен дагы. Ишти кыла бергиле укаларым, жакшы. Ырай бергиле. Азыртан мээнетке пышкан болсоңор, Кудай кааласа, келечекте көп иштер кыласыңар. Аракет кыла бергиле. Жакшы. Эми бул жак түгөдү туугандар. Эми экинчи катар ушинтип кыска катардан үчөө болот деген. Кендан нарага узун катарлар башталат экен. YouTube'га коем, ооба. Кое берейин, молодецтер. Матиз 2 2002 жылкы 180 миң дейт. Бир жанагыла, бир көргүлөчү. Бир көргүлө. Байланыш номерлары.
четтен көргөзүп бере бермекчибиз. Номерлар жазылып аптыр. Мына Матис 11 2011-жылкы 08 объемдо бир көргүлөчү ушуну. Баасы канча экен? Баасы жазылып аптыр. Дагы бир Матис 2001-жылкы 08 6G расход 185 миң дейт. Көрө бересиңер. Ушундай туугандар. Матис 2 2007-жылкы 08 договорунду дейт. Баасын сүйлөшөбүз дейт туугандар. Экөө электро көтөргүчтөрдө экен. Мына. Дагы бир Матис туугандар механика 200 миң сом дейт. 2005-жылкы 08 объемдо. Муну дагы жанагылары жакшы экен. Дискалары жакшы экен. Диска диск экен, Туугандар ушундай. Тарс көргөзүп кете берейин. 2004-жылкы Матис мына бир байкагыла. Расход 7 дейт. 180 миң сом дейт. Жакшы 150 миң сомго негизинде алат экенсиң да Матисти, значит да. Бир карап номерлары, баллары жазылган Матистерди четтен тартып кете бермекчибиз. Баа болтабы ака? Бир объем Матис экен, Матис бир объем. Пулу канча деп атасыздар? Bilmem kaçta dedi. Бир объем. Жакшы. Көгүнөн 2004 08 мына сенасына договоруну дейт, сүйлөшө бересиңер. Не деп? Үйлөнөт деппи? Сиз бака? Истериңиз жакшы, алтасызбы? Дагы бир 2003-жылкы Карейс, мына Карейс дегендерге 08 экен. Баасы договоруну дейт. Көрө бересиңер туугандар. Корейскилер негизи жакшы болот, Корейскилер негизи жакшы. Анан салону дагы жанагы жолтуй болот да, мындайчы. Могу жерлерден жолтуй, деревянный ошого окшош болот да. Ошондой туугандар. Эми дагы бир Матис 2012 дейт туугандар. 300 миң сом дейт. Байланыш номерлары көрө бергиле мына. Калпактар кийип коюптур. Азыр туугандар могу жерден баштайын эми. Матис көп чыгыптыр. Булар эң бир жанагы жери аз жейт, нара бериге чапкыланга аябай жакшы. Ошол 4-5 адам кеңирип атат, такси кылганга Яндекс алат. Булар жакшы негизи ошондой туугандар. Дагы бир корейский машина болуп калып, автомат коробка, эжешкаларга алып берем дегендер болсо, агаларым, көрө бергиле. Корейский. Таза экен, көрүп атабыз, 2005-жылкы экен. Ошо айтылгандай эле салону жолтуй болот да, жакшы. Необычный болот. 2012-жылкы 08 объемдо дагы бир Матис, бир көргүлө 255 миң дейт. Не дейт? Механика экен, Ушундай. Chevrolet Aveo, муну баасы жазылып аптыр. Негизи Aveo деле жакшы болот. 1.4 болот объемдору, өтө зыңк. Кузовка өтө катуу тартат да. Дагы бир Матис 1, Матис 2 деген 2010 дейт мына. Эми Матисдердин баалары көтөрүлөбү, кандай болот эми бир? Эксперттер бир комментарий урасыңар эми, базылар. 2007 экен. Көрө бересиңер туугандар. 2008-жылкы 08 ушундай Матис сатылып калыптыр. Повторитель поворотниги дагы бар экен, муну өзгөчөлүк, муну койдурган окшойт го. 2008-жылкы байланыш номерлары. Дагы бир Матис 2 2006-жылкы 270 миң сом дейт. Мотор коробкасы жакшыбы? Жалгыз күчөттө. Мына ош күчөттө дагы бир Матис 2. Буга деле бир назар салгыла. 180 деп эмне дейт? Түшүнбөй калдым бирок. Жакшы. Кызылда менен дегендерге 2011-жылкы Матис экен, бир байкагыла. Механика дейт. Пулу канча экен таксыр? 200 кеми бар дейт. Көрө бересиңер. Дагы бир 2010-жылкы бир Матис чыгыптыр. Серебрес 08 240 миң сом дейт. Жакшы.
Жерде бест комплектациясында дагы бир Matiz 2 бир көргүлө мындагы. Бул бир объем бекен, бир объем бекен, ооба. 2005 жылкы экен. Байланыш номерларын көргөзүп койдум. Кызыккандар чала бересиңер. Өзүбүздүн жалап деле болот экен. 180 миң сомго Matiz дегендеги Matiz 2 өзбекстанский сборкада бир көргүлө. Өзбекстанский сборка кандай болот дегенде көбүнесе ошол жанагы простой болот да, мындай көтөргүчтөр мындай болот. Көрө бересиңер. Ооба. Эми жалааттан баштайбыз. Matiz 3 2005 жылкы 08 объемдо 330 миң сом дейт, мына көрө бергиле. Бул ошондо механикабы, автомат механика экен, а? Көрө бересиңер. Дагы бир Matiz 2. Муну дагы бир байкагыла. Чала бересиңер. Кимге эмне кайсы машина жаккан болсо, ошол бала тарткан экен го. Көрдүм эле ошонун каналынан деп чала бергиле. Кимдир бирөөгө кызык болот, договорну дегендерге балким жанагы издегендер бардыр. Сүйлөшүп ала бересиңер да. 180 миң сомго дагы бир Matiz 2 чыгып калыптыр. Көргүлө, туну курагынан. Ушундай. Бул жактарда жанагылар жазылып атыр. Эми биз могу катардан до конца урайын дагы. А? Кыргызбай дегенден. Алмаштыруу жол жок пока, мына коюп берүү накка. Мотокоробка жакшыбы? Бол зынктайт. Туугандар. Тарс урайын эле 20 мүнөт кылып, чтобы силер дагы жанагы болуп калбагыла. Зеригип калбагыла дегеним го. 08 бул корейский болуп калат, корейский болуп калат. Best дейт мына. 08 автомат коробкасынан 2004 270 миң сом дейт. Байланыш номерлары көрө бергиле. Ушундай. Мына номерлар жазылып аптыр, Муну дагы что-то баа болуп кандай да, 2010 жыл экен. 190 миң сом дейт. Баа болуп ака. Көрө бергиле. Туугандар. Дагы бир Matiz 2 туну курагынан бош учетто туугандар бир көргүлөчү. 220 миң сом дейт бул акчасын. Көрүндүбү баасы? Бир объемдон 5 комплектациясынан бир байкагылачы ушундагы. Жалгыз учетто экен. 2008 жылкы. Бүгүн чыгат, ооба. Отуруп эле сразу чыгарам азыр. Бүгүн чыгарып алсак көрбөй коет элдер. 5 комплектация. Ооба, 2010 жылкы 08 объемдо договорный дейт, бир сүйлөшүп көрөсүңөр. Титан дискалары өзүнчө необычный экен. Көрүп атасыз. Боло турган жери канча экен, ака? 250 миң сом кеми бар дейт. Коюп берүү жолу барбы? Коюп берүү, кийинирээк берем, бир айга жоганда, договорный дегенге сураганымда 08 дагы бир Matiz 2. Мунун номери жазылып аптыр. Дагы бир Best комплектацияда бир объемдуу болуп 2006 жылкы ушундай Best Matiz 2си 220 миң сом дейт. Булар электро пакет болот, эми төртөө тең көтөрөт. Ушундай жыйныйраак болот да, мындай айткандачы. Жана гидравликалары болот, ошол нерселер болот. Жакшы. Дагы бир Best деп жанагы коюптур. Титан дискалары жакшы экен. Бош учеттогу бир машина 230 миң сом дейт. Бир байкагыла буну дагы. Matiz 3 мына автомат коробка, эжешкаларга, опашкаларга дегендей алып издеп жүргөндөр болсо, жакшы нерсе да бул дагы. 08 объем 430 миң сом. Анча катуу кетпейт. Жол чекесиде жанагы мине бересиңер да. Могу жерде дагы Matiz 2 бар экен, дискалары өзүнчө необычный экен. Бунун эң өзгөчөлүгү мына ушунча көрүп келип атам. Үстүндө люгу бар экен муну. Көрүп атасыңарбы? Люгу бар. Ош бишкекский учет болуп калабы? Байкагыла мына. Автомат дейт. Люгу бар экен. Корейский, мунун номери жазылып аптыр, Механика дейт. Matiz 2. 2009 жылкы договорная дейт. Сүйлөшөбүз дейт туугандар. Дагы бир Matiz 2 08 175 миң сом. Номерлары ушул жерде көргөзүлүү. Подлагонниги бар экен, көрүп атам, подлагонник. Matiz 2 2007 жылкы 185 миң сом. Өзүбүздүн жалалбаский учетто экен. Өзбекстанский сборкада экен Matiz. Номерлар жазылып аптыр.
Дальше мына Matiz 3'tü басын билип берейин. Bir объемдуулук 2005, 280 000 сом. Механикада сарыгынан издегендерге Matiz 3 мына. Яндекске сразу жазасыңар, кеттиңер экен да. Аклика жанагы байлайт. Шуну басын билип берейинчи, Matiz 1 экен. Ооба, пулу канча экен? 230 000 бе? Bir kol таза минилген, bir kol минилген. 230 000 сом, а? Болор жериби кандай? Ооба, бир номериңизди айтып коюң айманда. Bir kol айтасыз, номериңизди айтып коюң. Менің сатылды уже. Сатылдыбы? Канча сатылды? 195 ке? Жакшы. Таза экен бирок, чындап эле. Бышык болот деп уккан элем негизи булардычы. Өлбөс машиналар да. Бир кызыктуу элемен өз негизи. Матиске жетпей бул. Баса кызыккан элем да, эми зор машина болот бирокчу. Жумшак болот, корейский болот, ошондой бир нерсе бул да. 5 комплектацияда бир байкагыла. Роса жасап берем, мунуну карагылачы. Балон берага чыгып турат, Мунуну карагыла. Жалгасы чотто экен. Бир көргүлө ушуну болсо. Көкүдөн издегендерге кызыктырып коеюн, Дагы бир мына корейский суперкой же bir объемдуулук. Бул 4 тең электро пакет экен, Мындан бир көрөр келе тургандар, чалып сүйлөшүп көргүлө. Дагы бир Matiz 2 2011 08 номеру. Канчага экен пулу ака? 250 000 сом сүйлөшөбүз дейт. Тугандар, эми мына катарды кандай кылып алып кетсем экен? Matiz катарды 4-5 катар экен, ошондо. Мына необычный Matizди жанак коюн. Көрүп атасыздарбы? Решеткалардан уже необычный коюп баштаптыр биздикилерчи. Титан дискаларда 2001-жылкы 67 115 дейби, канча дейт? 215 дейт, 215 дейт. Косулуп калыптыр. Бир көрөбүз эле тугандар. Бош күчөт экен. Тугандар, мына ушундай кызылдан издегендерге 2007-жылкы Matiz договорный дейт. Бул канча экен дагы? 230 дейт, Автомат коробкаларга эже карындаштарга издегендер болсо, экисинен Chevrolet Matiz экен бул, деп эмес 06 дейт регион, жанагы 5 деп эле ошондойлору бар экен. Корейский автомат 2004 мына номерлары. Айтылгандай эле муну ошол жанагылары необычный болот, салондору. 4 тең электро жанагындай болот, пакет болот дегендей. 08 2010 220 000 сом. Көрөр элем ушунда. Жакшы эле тартылып атабы, комментарий жазып койсоңор, кийинкисин башкачараак тартармын. Дагы бир Matiz 2 2007 байланыш номерлары. Пул канча экен ака? 285 дейт. Көрөр элесиңер, ушу жалгасы учетто. 2005 67 расход. Бул корейский болуп калды ака? Автомат коробка экен, Вариатор. Ошондой болуп калабы? Көрөр элесиңер тугандар. Matiz 2 08 муну карагылачы. Муну карагылай, бул калпактыдан необычный саган экен да. Калпаган дерс экен, Сен сүйлөшөбүз дейт тугандар, договорный дейт да. Bir объемдуу Matiz 2006-жылкы механикада көрөр эле ушундагы. Matiz 2 дагы бирөө тугандар, жалгасы учетто 230 000 сом дейт. Эми азыр мына темир номерлерден бир өзүнчө тартмакчымын. Ушул жерди бүтүрөйүн дагы, темир номер фит-ситтер тартайын тугандар. Эмне болду, кандай болду, бир маалымат берейин ошол боюнча дагы. 2008 250 000 сом дейт, байланыш номерлары. Машина жалгап деле болобу? Сиз көрүп атасызбы? 2007 08 объемдо, мына бир байкагыла 260 000 сом экен. Тугандар, ушундай. Агынан жана эле 195 ке сатылдыбы? Ушундай болду, агынан. Дагы болот булар. Договорный дейт. Matiz 2 250 000 сом. 200 000ге мындай средний Matiz алат кезинде, значит, Дискалары необычный экен, протектерлери жакшы, бош күчөттө экен. Муну карагылачы. Дисканы карагылачы. Необычныйларына. Дерский. Автомат коробка экен, 260 000 сом дейт тугандар, байкагыла. Жакшы. Бош күчөттө экен.
Devo Matiz. Dagы bir Matiz, басын жазбаптыр. Дальше кете бермекчибиз. Böyle басын жазбаптыр. Басы жазылган Матизде тап бере берет. 220 миңге 2005 жылкы 08. Мына автомат коробка. İstегендерге bir көргүлө ушундагы. 2013 08 Matiz 2 жыл жаңырагынан жалгасы учетто. Мына чалган болсоңорчу сразу полный маалыматты берет. Чалып сүйлөшүп, жолугуп жанагы кыла бересиңер. Bir себеп табылагынчы издегендергечи. Негизи Матиздин балдары кандай экен бир жазылгачы. Chevrolet Aveo. Булан жакшы. Бул 1.6 экен. Өтө калет тартат да булан 360 миң сом. Passat'tan bir көргөзүп коеюн. Passat B4 дейли, B3 экен булар. Бул эми жүк сака өтө өлө турган машина да бул. 1.8 болот экен объему. 210 миң сом. Бул мягкий дагы болот, тоо ташка, манча-мунча таштарды дагы билбеген машина. Жүгү бар экен. Жүгү дагы бар экен. Эң край 200 бö? Жалгыз күчөт экен. Жакшы. Зор машина болот ака. Мотор коробкасы кандай экен? Жакшы эле? Кете бересиң да маза кылып, таштарды да. Тракторду да манчабайт. О, Corolla'ны bir байга кылачы. Corolla'дан өлөс жеткес машина. Өзүнүн кыргыздар машина. Жакшы да. Иштер жакшыбы? Бизнес каттатасыңарбы? Тартып коюн эми видеого дагы, Азон эки баламдан тарттым эне. İşler болуп атабы? Молодец, ишти катыра бер кандашым. 700 миң сом деп тургандар, жалпы. Баягыдамы эфирден? Молодец. Эми YouTube видеосунан көрөсүн эми, видеого тарттым. Молодец, ишти катыра бер. Там о жерде bir Passat. Басын жазбап кетип. Стептинен басын жазбап кетип. Тургандар ушундай. 330 миң сом дейт, 2001 330 миң сом. Bir көргүлөм, ал Матиздаган. Матиздардан необычный экен бу. Бизде сапсаңар да. Муну монитору силерге карай атаксыр? Монитору, охо, бул мечкини коюп тур го мындай. Мына Өзбекстанда көрөт элем мындай нерселерди менчи. Муну биринчи жолу көрүп атам жок. Мына бала экен, эсичи. Май бактып коюп тур го. Полный багысы бар экен, подлогойниги бар экен. Старт стопу да болсо керек муну. Старт стоп коюп тура, старт стоп коюп койсо, бесключевой доступ койсо, антизанос койсо, бул поворотниги да бар экен. Для себя минем деген адам экен да. Ака, пулун айтып койбойсузбу? Стикнен кошуп коюн. 150 деп атасызбы? Мотор коробкасы жакшыбы? Мотордо кичине иши бар. Номерди айтып коюңуз эми, кең ака. 770 мен 25 48 87. Болду. Машина жалап эле болобу? Жалат. Болду ака. Кичине мына лобойдо трешинасы бар экен. Мотордо кичине иши бар дейт. Мына. Булардан ошо өлбөсүзбек машиналар да. Туугандар, эми ушинтип эми Матизди видеолорун уже билдиңер, көрдүңөр да. Bir-эки катар калды. Кыргызбай деген. Муну эми мен Матиз видеосуну завершить этейин дагы. Мына Fit, Camry, Samry'lerden bir көргүлө. Канал каттабыга буюрса кызматтар болсо чала бергиле, номерин коюп коюңуз ушул жерге. Аппараттарыбыз бар. Той томолок тартканга деле боло берет. Камералар полный бар. Жамаатыбыз менен кызматыңыздарды жанагы беребиз, тартып беребиз. Чала бергиле тургундар.